Men Qatran ayılından bulamın. To'ychiyev O'rozbek Muhatovich. Ошол өзүбүздүн классташ bilan досубуз чакырды. Келип иштеп кет деп. Сен айылда кыйналып жүрөсүң, сага жардам берейик, кичине бутуңа туруп ал деп. Барып иштеп, ошол тек центр деп коет. Ол автосек деп коет. Машина завод. Сменадан билет алдым Бишкектен. Анан учуп бардым. Баргандан кийин досум сразу неме кылды. Досум как раз ошол смен экен. Ошо жайлаштырып неме кылды. Мына дос деди, мына биягына эми өзүң аракет кылып, өзүң иштеп, неме кылсаң, күтүңө туруп кетесиң. Жайды дагы квартирада ошол досум ошол жерде өзүм эле ошол бир эле подъездде ошол эле неместе жашады. Москванын өзүдө, Москва шаарында. Анан иштеп жүрүп, пандемиянын учурунда 2 ай, ашты 3 ай жаттык. 3 айда мисалга ошол жерде ошо директори, начальниктер, өтөлөр. Бизге аягында жакырчылык кыйналбасын деп 13 миңден квартплатаңар деп, багында жеп ичип тургула деп бизге каражат берип турду. Кийин пандемия бүткөндөн кийин анан мурдагыдай иш болуп атты. Кайтып келдиңиз. Азыр эми ошо Балаңыз ооруп баланын аркасынан, мына бүт нерсе баланын аркасынан. Азыр кайра кайтып барайын деп атасыз, Азыр ушул эле досум кайра кел иште дагы бутуңа туруп аласың деди. Макул, азыр айлыктарым көтөрүлүп калды. Айлык 40 миң болду деди. Макул дедим. Макул деп менде каражат жок дос дедим. Сен ошол жерден начальниктен болсо алып бер, мен барып 1 ай иштесем, начальник менен кутулсам, анан дальний время жакшы болуп кетет деп неме кылдым. Эми мен ушул баланы жайлап коюп неме кылсам, Кудай кааласа Москвага барып иштейин деп неме кылып атам. Мен үй немем шарт жок да. Биякта жумуш жок. Биякта жумуш жок, иштейин десең жумуш жок, неме кыласың жумуш жок. Эми күнүмдүк тириликке кичине бар болот эми, күнүмдүк тирилик болот эми. Россияга барыш аргасыз. Барып иштесем, кичине бутума туруп алсам дегендей кылам ошол.